Суук убактарда буттарым баспай ушундай бир кулап калган, ушундай бир кыйын күндөр, кыйын учурлары көп болот. Алиман Кадырова учурда 29 жашта. Төрөлгөндөн бери ДЦП оорусу менен жабыркап келет. Буттарым менен төрөлгөндө тартып чыгарып ийишет, анан ошол бойдон айтпай калып, кечирээк көрсөткөн, бирок жыйынтык болгоду. Биз Индия мамлекетине ЮРФАнын кагаздарын, бүт бардык ошол МРТ, ошол бүт немелерди, диагноз кагаздарды жибердик да. Алар 90%га гарантия беребиз, жасайбыз, келгиле деп ушундай жооп берди да бизге. Алиман Кадырованы операция кылып аяктырууга болот. Операцияга 10 000 АКШ доллары керектелүүдө. Бул сумманы тең жарымы гана чогулган. Ал жалгыз бой энеси менен калган каражатты таба алышпасын билдирди. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кайрымдуу кыргыз элим, мен сиздерден мүмкүнчүлүгүңүздөрдүн болушунча жардам колун сунуңуздарчы деп суранып кетет элем. Мүмкүнчүлүк бар экен, ошол нерсе мага үмүт берип атат. Колуңуздардан келишинче, мүмкүнчүлүгүңүздөрдүн жетишинче жардам берип кетиңиздерчи деп суранат элем. Алимандын ден соолугуна кайдыгер карабаган кайрымдуу жарандар көрсөтүлгөн реквизиттер аркылуу жардам берсе болот.